Биринчи улуттук көчмөндөр оюндары Манас бабабыз жердеген, Кыргыздын атагын ааламга жаңырткан кемеңгер жазуучу Чыңгыз Айтматовдун киндик каны тамган Талас жергесинде өтүп, 7 дубан элин бир түндүктүн астына бириктирди. 6 күн бою көчмөн элдин маданиятын чагылдырган оюндун салтанаттуу аземи Манас Ордо комплексинин Хан Ордо сахнасында уюштурулду. Көчмөндөр оюнунун расмий бөлүгүн өлкө башчысы өзү ачып берди. Көчмөн оюндары Манас оюндары менен деген ат менен атагылышка кеткен Кыргыздын көне оюндарынан башталат. Манас бабабыздан бери келе жаткан улуттук салт улантат. Бул оюндар спортту, сергек жашоону гана эмес, эл биримдигин, тынчтыкты, табият менен гармониялык жашоону даңазалайт. Ошондуктан Талас, Манас Ордодо көрсөтүлгөн оюндар бул Кыргыздын кан жанына сиңген руханий баалуулуктар жана дөөлөттөр. Талас областында өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарынын расмий бөлүгү чоң программада концерт менен өтүп жатат. Ордонун ичи өзүнчө шаңга бөлөнүп, катар тигилген боз үйлөр кыргыз тарыхын чагылдырып турду. Байыркы көчмөн маданиятын көрүүгө 7 дубандан жана чет өлкөдөн коноктор келди. Расмий бөлүгү өзгөчө уюштурулуп, Манас кырк чороосу менен Эне Сайдан Ала тоого көчүп келе жатканы сахналаштырып көрсөтүлдү. Улуттук көчмөндөр оюндарынын кийинки кезеги Ош облусуна тийип, эстафетаны Узарбек Жылкыбаев өткөрүп алды. Экинчи улуттук көчмөндөр оюндары Ооматтуу Ордолуу Ош облусунда өтөт. Көчмөндөр кайрыттары кылым карытып жашай берсин. Биз бүгүнкү күндөн баштап даярдыкты баштайбыз. Аябай планканы бийик коюп берди Талас областынын жалпы калкы жетекчилиги. Эми биз андан кем эмес, уят кылбагандай кылып, жалпы кыргыз журтун уят кылбагандай кылып өткөрөбүз деп ишендирип кетем. Жок, бизде кечетен бери айтылып аткан Жалал Абад областы, Нарын, Чүй деп мындай өзүбүздөгү кесиптештер менен сүйлөшүп атканбыз, ким алат болду экен деп. Анан бизге тийип калды. Иш чаранын азыркы учурда негизги бөлүгү абдан жакшы өттү. Жыйынтыктадык, эми азыркы учурда концерттик бөлүгүнө өттүк. Мен ойлойм, абдан жакшы деңгээлде барды кабыл алынып, жакшы маанайда отурабыз. Кийинки эстафета Ош областына берилди. Бул жолу Айкөл Манастан бери келе жаткан байыркы улуттук оюндардын түрү ойнолду. Өлкөдө алгач ирет уюштурулган иш-чара үчүн Талас шаарында ат майдан курулуп, шаардын инфраструктурасы бир кыйла жакшырды. Иш-чарага 7 облус 2 шаар катышып, 6 күн бою салт санааларын жана өнөрлөрүн көрсөтүштү. Улуттук көчмөндөр оюндарынын маданий бөлүгү жыйынтыкталып, жеңүүчү областтарга диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Абдан чоң деңгээлде болгон этно шарчабыз абдан жакшы бир маанайда өттү. Областтардын келген, коноктордун келген маанайы абдан жакшы, абдан көтөрүү. Бул жерде бир канча багыттар боюнча, маданий багыттар боюнча конкурстарыбыз, мелдештерибиз болуп өттү. Анын баардыгында областтарыбыз, 2 шаарыбыз абдан активдүү катышты. Талас шаарында өткөрүлгөн улуттук көчмөндөр оюндарына келген коноктордун коопсуздугун 700дөн ашуун тартип сакчысы көзөмөлдөп турду. Мындан тышкары тазалык жагы да каралып, 250 ыктыярчы Бишкек шаарынан уюшулуп келип, таштандыларды өз убагында тазалап турушту. Айта кетсек, аймактардан жана коңшу өлкөлөрдөн келген журналисттер үчүн пресс борбор уюштурулуп, маалыматтар өз убагында элге берилип жатты. Бүгүнкү күндө волонтерибиз 4 багытта иш алып барып атат. Бул ошол ордолорго бөлүнөт. Андан сырткары спорт волонтерлорубуз бул Манас Ордо улуттук комплексинде Газпром ден соолук чыңдоо борборунда, ошондой эле ат майданда иш алып барып атат. Көчмөндөр оюндары жогорку деңгээлде уюштурулганы элдин маанайынан байкалып турду. Баткен районунан келгенбиз көчмөндөр оюну көрүп кетиш үчүн. Мына көчмөндөр оюнун көрүп атабыз. Аябай сонун экен, аябай жакты бизге. Келечекте мына кыргыз элинин ушундай улуттук оюндарынын дүйнөгө атагы чыга берсин. Биз аябай кубанычтабыз. Таласта өтүп атканына Кудай буйрса Ошко берилди. Биз ойлойбуз, ар дайым ушундай жакшы маанайда өтөт деген ойдобуз. Бүгүнкү көчмөндөр оюну аябай чоң, жогорку уюшкандыкта өтүп атат. Биз Ош областынын Алай районунан келгенбиз. Аябай кубанычтабыз. Бул Талас жергесинин эли да бай, жери да бай. Көчмөндөр оюну буйрса Кудай кааласачы, абдан чоң деңгээлде өтүп атат Талас жергесинде. Мынакей карачы.
биздин ушул чоңдорго ыраазычылык билдирип кетебиз бизчи биринчиденчи. Кыргызстан дүйнөгө маданиятын, жаратылышын, салт санаасын көрсөтүүгө улуттук көчмөндөр оюндары чоң мүмкүнчүлүк түзүп берди. Улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагында спорттук мелдештер, маданий иш-чаралар, этно маданиятты, этно спортту өнүктүрүүгө жана сактоого багытталган. Көчмөн элдин көөнөрбөс маданияты түбөлүк жашай берет. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.